Куран тууралуу болгон сабагыбызды улантабыз. Курандын сыпаттарынан бирөөсү момундарга болгон шифа болушлугу жана дагы Кудай Таала тараптан келген рахмат, мээримдүүлүгү болушлугу. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда Исра сүрөсүнүн 82-аятында мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаъу ва рахматун лил муъминин. Ва ла язиду залимина илля хасара. Биз Курандан момундарга шифа жана дагы мээримдүүлүк боло турган нерсени түшүрдүк. Ал эми залымдарга бир гана өкүнүчтөн башка эч бир нерсени көбөйтпөйт. Андыктан момундар Куранды окушлугу менен аларга шифа болот, аларга мээримдүүлүк болот. Аларга кандайча шифа болот десе, кээ бир алымдарыбыз айтат, бул надандыктан жана дагы караңгылыктан шифа болот дейт. Ал кандай болот? Ар бир аятты окушлук менен, Курандагы болгон аяттарды үйрөнүшлүк менен, маанисин түшүнүшлүк менен ал надансыздыктан, данышмандыкка келет. Жана дагы караңгылыктан, адашуудан түз жолго келет деген маани беришет. Ал эми капырларга зыян болушлугу же болбосо залымдарга зыян болушлугу, алар Куран түшпөстөн алдын өзү өкүнүчтө болушкан. Жана Куран келишлиги менен ал Курандын аяттарына амал кылбашлык менен алардын өкүнүчтөрүнө өкүнүч кошулуп, алар кыйынчылыкка түшөт. Жана дагы бир башка маани берсек болот буга. Шифа жанакы эле ооруларга, момундардын ооруларына шифа болот деген маанини берсек болот. Жана ошол аяттар, кээ бир аяттарды окушлук менен кандайдыр бир ооруларга шифа болушлугу мүмкүн. Жана ошол оорудан шифа табышлык менен Кудай Тааланын мээримдүүлүгүнө жетет. Ал эми эгерде бир капыр кишиге Куран окула турган болсо, ага эч кандай шифа жана мээримдүүлүк болбостон болгону эле бир өкүнүч болот. Өкүнүчтүн үстүнө өкүнүч кошулат. Андыктан дем салып же болбосо Курандын аяттарын бир ооруларга колдонуп жаткан кезде, эгерде Куранды окуп туруп биз эгерде эч кандай шифа таппаган болсок, анда биз оболу өзүбүздүн ыйманыбызды оңдойлук, Кудай Таалага болгон ыйманыбызды оңдойлук. Жана дагы эгерде окуп туруп шифа тапкан болсок, алхамдулилла, анда биз туура жолдо баратканыбыздын бир белгиси. Ал эми кээ бир учурларда баягындай иманда, исламда болгон нерселерди аткарбаган адамдарга деле дем салып, аларды айыгып кетишине күбө болуп жатабыз. Ал кандайча болуп калат десе, Зилзала сүрөсүнүн 7 жана 8 аятында бул тууралуу мындай дейт: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Садакаллахул азим. Кимде ким жакшылык, кичинекей кыпындай болгон бир жакшылыкты кылган болсо, анын соогун көрөт, анын жакшылыгын көрөт дейт. Ал эми кичинекей жамандык кылган болсо, анын дагы зыянын көрөт дейт. Ошондо эң эле жакшы иштердин кыпындай болушлугу бул тилге бир жолу ла илаха иллаллах деп айтып коюшлук. Мухаммадур Расулуллах деп күбөлүп келтирген болсо, бул эң эле жакшы амалдардын эң эле азы, эң эле кичинекей болуп эсептелинет. Жана дагы бул ошол калган биздин жакшылык кылган иштерибиз, амалдарыбыздын түркүгү болуп эсептелинет. Андыктан кимде ким ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген болсо, ал кишиге дагы Курандын шифасы бар. Куран тараптан келген рахматы бар. Ага канчалык Куран окулган сайын жана да Курандын маанисин түшүнгөн сайын Аллах Таала тараптан мээримдүүлүк келет, жана дагы ооруларына шифа келет. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи rabbil alamin.